жыйынтыкталган акыркы бир нече жылдардан бери азыр оюн талаасында старттык курамда чыкты. Мына демек ышкырык менен биз ошентип беттешти баштадык. Бирок ылдамдыкты такыр жайлатышкан жок. Жакшы темп менен оюн жүргүзгөн болчу Адилет Каныбеков. Жана мынтипкен колдун келишинче абалды курушканга аракет жасап атат. Рикошет жана гол! Кечиресиздер, жок, бул жерде офсайд орун алды. Ооба, кайрадан айпанттын ичине кирип барды, колун көтөрүп, бул карасаңыздар абалды курчутуп атат. Жана татаал бурчтан соккузат, өздөрүнүн сөзүн айта билсек, мына азыр сол канаттан кирип баруу Дастан Токтосуновго топ чыкты. Дастан жана Элдар Молдожунусов гол! Ошентип оң канатка топ өттү. Жана колуна тийип калды. Дал ушундай жерден жер аркылуу оң жактан тийип туруп гол жараткан эле. Дагы ошондой болобу? Дал ошондой карасаңыздар, гол! Коёндой окшош мына кийинки голду жаратып олтура. Атай Иличбек уулу барата. Жекеме жеке жана тулку бой менен топту кайтарып кетти. Кайрадан сокку. Ох, караңыз, тамагына алды. Ылдам чыгарып берүү. Ох, бул деген жок эле дегенде сары кагаз. Ооба, мына. Алыскы бурчка көтөрүлдү бул ирет жана Рашид Маматовдун реакциясын көрдүңүздөр. Тирүкмуш каралыктан сокку заткан эле, бирок Рашид Маматов бүгүн өтө мыкты оюнду көрсөтүп атат. Мына экинчи кабаттан чабуул жана гол. Акрам Жумаров. Кайрадан назарыңыздарды Кочкор Ата шаарындагы Нефчи стадионуна бурмакчыбыз. Жана кайрадан Айбекке анын чыгарып берүүсү баш менен жана канакат талкалысын көрөлү. Ал күндөн жакшы көрүнбөй калыптыр, бирок желеги желбирегени байкалды. Ооба, бул офсайд. Демөөрчүсү Шоро компаниясы ал учурда кезектеги эреже бузуу жана Элдар ташты. Мүмкүн бул ирет соккуну Айбек Азизбек уулу ишке ашырат. Байкап туралы кана жана алыскы бурчка гол! Мына сага жок, бирок топ кайрадан Карабалтада. Урус келди. Бир оюнчудан өттү, экинчиден өтүп баратат. Жана кандай абалды күчтүү барды, гол! Урус келди Тыныбеков. Карабалтаны алдыга алып чыкты.